Балдардын укуктары боюнча окутуу уюштурулду. 8-9 июль күндөрү Баткен район үй-бүлө жана балдарды коргоо башкармалык өкүлдөрү, укук коргоочулар менен соц педагогдор жана соц кызматкерлер балдардын мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоого тиешелүү адистер үчүн тренинг уюштурулду. Иш-чарада миграцияга кетип жаткан ата-энелердин балдарынын расмий камкордукка алуунун жол жоболору, балдардын укуктары жана мыйзамдык кызыкчылыктары багытында кенен түшүнүк берилди. Суроо жооптор болуп, борбордон келген атайын тренер суроолорго жооп берип, улуттук механизмдер, жол жоболор тууралуу кенен маалымат берди. Иш-чарада мигранттардын балдарына тиешелүү болгон актуалдуу көйгөйлөр талкууланып, мигранттардын балдарынын укуктарынын, мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо үчүн зарыл чаралар менен сунуштар айтылды. Иш-чара USAID-тин биргелешип башкаруу программасынын колдоосунда Активист коомдук бирикмеси жана Дааназат коомдук фонду тарабынан Баткен жана Лейлек райондорундагы 4 айыл аймагында ата-энеси миграцияга кетип, каралбай калган балдардын укуктары жана мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоого көмөктөшүү долбоорунун алкагында ишке ашырылып жатат.